Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Эйди фильм. Бүгүн сиздерге трейлер жана детектив жанрында тартылган коркунучтуу кино жөнүндө айтып беремин. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Фильм башында дубалдар арасында камалган жаш кызды көрүшүбүз мүмкүн. Бир аздан соң бул дубалдардан цемент куюла баштайт. Ал эми айласыз калган жаш кыз атасынан жардам сураган бойдон цементке тирүүлөй көмүлүп кетет. Арадан 15 жыл өттү. Кино каарманы болгон Сэм ысымдуу кыз коллежди ийгиликтүү аяктаганын үй бүлөсү менен майрамдап отурат. Сэмдин атасы эски имараттарды бузуу менен алектенген компаниянын директору эле. Окууну аяктаган Сэмге атасы өз компаниясында иштөөнү сунуштап, алгачкы ишти тапшырат. Инженер иретинде Сэмдин биринчи иши шаар четиндеги кароосуз калган имаратты үйлөнүп чыгып, эч нерсеге зыян келтирбей бузуунун планын түзүү эле. Бул имараттын бузулушу жөнүндөгү кабарламадан кийин имаратты баары таштап кетип, болгону 4 эле адам калган эле. 8 кабаттуу имаратка жетип келген Сэм бул имаратта көптөн бери жашап келаткан Мэри жана анын баласы Джимми менен таанышат. Джимми Сэмди имарат менен тааныштырып чыгууну баштайт. Ошентип Сэм өз жумушун баштаардан алдын имараттагы бөлмөлөрдүн бирөөсүндө жайгашат. Эртеси күнү Сэм имаратты изилдей баштайт. Ал имараттын дубалдары калың экенин жана бузуш үчүн орнотула турган бомбанын ордун белгилей баштайт. Дем алыш үчүн сыртка чыккан Сэм супермаркеттердин бирине кирип, интернет аркылуу өзү изилдеп аткан имарат жөнүндө маалыматтарды издеп көрөт. Ал тапкан маалыматтар боюнча имарат Малестразы ысымдуу архитектор тарабынан курулган болуп, имаратта сырдуу окуялар орун алган эле. Имарат курулушунда 16 адам жоголуп, алардын баары курулуш убагында дубалдар арасына тирүүлөй цемент менен көмүлүп салынган эле. Бул курбандар арасында эркектер, аялдар жана бир кичинекей кыз да болгон. Бул кабардан коркууга түшкөн Сэм имаратка кайтып келип жумушуну тездетүү үчүн ишке киришет. Кийинчерээк имаратта калган саналуу жашоочулардан бирөө келип, имараттын бузулушуна каршылык көргөзө баштайт. Бирок ал каршылыкка карабай Сэм өз жумушун улантат. Кечинде Джимми Сэмди имарат бойлоп айландырып, акыркы 8 кабатка келип токтошот. Бул кабаттагы дубалга көмүлүп кеткен курбандар арасында Джимминин атасы дагы бар эле. Джимми өз атасын эстеп туруш үчүн дубалга атасынын сүрөтүн тартып, бул жерге тез-тез келип турушун айтып өтөт. Ал эми коркуудан титирей баштаган Сэм жыгылып бутун жаракаттап алат. Бөлмөсүнө кайра келген Сэмге Джимми дары коюп берет. Ошентип Сэм уктап түш көрө баштайт. Түшүндө имарат дубалдарынан кан агып атканын көрөт. Бир аздан соң бул дубалдар Сэмди өзүнө тарта баштайт. Ошентип Сэм да башка курбандар сыяктуу дубалдар арасына цемент менен көмүлө баштайт. Бул түштөн коркууга түшкөн Сэм ойгонуп кетет. Ошол учурда андан кабар алганы жолдошу Питер келет. Сэм менен Питер өз ара маектешип, имарат бойлоп айланып чыгышат. Аларды көргөн Джиммиде кызганыч пайда болот. Себеби Джимми Сэмди жакшы көрүп калган эле. Эртеси күнү Сэм имаратты бузуу үчүн бардык документтерди даярдап, өз үйүнө кетүү үчүн даярдана баштайт. Ошол учурда Сэмдин жанына Джимми келип, имаратка тиешелүү болгон китепти белек кылат. Сэм бул китептен планга кирбей калган бөлмө бар экенин байкап, ошол бөлмөгө карай жол алат. Сэм жана анын жолдошу Питер планга кирбей калган бөлмөгө жетип келишет. Бул жерде сырдуу чуңкурлукка көзү түшөт. Бул чуңкурлукту текшериш үчүн Сэм аркан менен ылдый түшөйүн дейт. Ошол убакытта күтүлбөгөн жерден ок атылат. Ошол себептен Сэм ылдыйга жыгылып жараат алат. Ал эми Питер болсо көз жумат. Ылдыйда өзүнө келген Сэм бул сырдуу бөлмөдө бир өзү эмес экендигин көрөт. Бул жашыруун бөлмөдө ушул имаратты курган жана баары көз жумду деп ойлогон архитектор Малестраза бар эле. Малестраза көптөгөн адамдарды имарат курулушунда тирүүлөй цемент менен бирге көмүп салган адам эле. Бул курбандар арасында
Мээринин жолдошу да болгон үчүн. Мэри жолдошунун өчүн алыш максатында Малистразаны 15 жыл бою жашыруун камакта сактаган экен. Бир аздан соң Сэм жана Малистраза жайгашкан бөлмөнү жогорудан Джимми ачат. Джимми Сэмди жактырганын, бирок Сэм ага маани бербей койгон үчүн Сэмди туткун иретинде сакташын айтып, Сэмдин атынан атасына имарат жөнүндө документтерди жөнөтөт. Өзү болсо иш боюнча башка мамлекетке кеткени жөнүндө жазып, жалган маалымат берет. Туткунда жаткан Сэмди имараттан издебеш үчүн анын машинасын сууга чөктүрүп салат. Артка кайткан Джимми Сэмге кагаз жазылган кабарды ыргытат. Кабарда Сэм Джиммини жакшы көрүп калганга чейин түрмөдө сакталышы жазылган эле. Ошентип имарат жөнүндө кабарламаны алган Сэмдин атасы имаратты жардырып бузуш үчүн жетип келет. Анын командасы имарат ичиндеги Сэм белгилеген жерлерге бомбаларды орното баштайт. Сэм имаратка келген атасынан жардам сурап акырат. Тилекке каршы имараттын дуалдары калың болгон үчүн эч нерсе угулбайт. Ал эми Малистраза имаратты сактап калыш үчүн өзүнө көр казып Сэмден өлтүрүшүн суранат. Ал эми Сэм Малистразаны өлтүрөт. Өлүмүнөн алдын Малистраза өз денесин цемент менен көмүштү баштап, Сэмге рахмат айткан бойдон көз жумат. Бул убакытта имаратты бузуш үчүн бардык бомбалар орнотулуп, адамдардын баары сыртка алып чыгарылат. Имаратты бузуш үчүн Сэмдин атасы буйрук берет. Ал эми бомбалар атылышына саноо убакыты ишке түшүрүлөт. Сэмдин жарыла турган имаратта калганын билген жана аны жакшы көргөн Джимми аны куткарыш үчүн имаратка жүгүрө баштайт. Сэмдин атасы дароо баарын токтотууга буйрук берип, Джимми менен имарат ичине кирет. Имарат ичине кирген ата кызынын алсыз абалда жатканын көрөт. Ошол убакытта Джимми кылган ишине өкүнүп, ылдыйга секирип көз жумат. Сэмдин атасы кызын куткарат. Анын командасы имарат ичинен 15 жылдан бери туткун иретинде сакталып келген Малистразанын денесин табат. Ошол себептен мыйзамсыз адамды туткунда сактаган үчүн Мэрини камакка алышат. Бардык сырдуу окуялар ачыкка чыгарылып, күнөөкөрлөр жазага тартылат. Бирок бул окуяларга себеп болгон имарат бузулбай ордунда калат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул фильм жөнүндө кандай ойлойсуздар? Ой пикириңиздерди комментарийга жазыңыздар. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.